мындай тетиктер, жабдуулар чыгарчу уже мурдагы Советтер Союзунда завод, фабрикалар жок болгон. Баткендин Чоң Талаа айылындагы вино заводу мындан 40 жыл мурда иштеп баштап, учурда эскилиги жетип реконструкциялоого муктаж. Ошентсе да Союздан калган жалгыз ишкана өз ишмердүүлүгүн токтотпой, жылына 1000 тоннага чейин вино ичимдигин даярдоодо. Айрымдай иштерман жигиттер элдерден үлүштөрдү жыйнап алышып, кооператив сыяктуу иштегендерибиз дагы бар. Акыркы 3 жылда ушу 1000 тоннадан ашыктын сезон мезгилинде жүзүмдү алып кайра иштетип атабыз. Акыркы 2 жылда биз Казакстан менен иштедик. 20 жыл мурда менчиктештирилип кеткен бул заводко Союз убагында Баткен, Кадамжай жана Лейлек райондорундагы дыйкандар жүзүмүн тапшырып турушкан. Ал убакта ишкана 2000 тоннага чейин вино чыгарып, чет жактарга экспортточу. Учурда жүзүм талаалары иштетилбей, сырьё жетишсиз. Чоң Талаа айылындагы 307 гектар жүзүм талаасы Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери иштетилбей калган. Азыр эми биздин айыл өкмөт чачкын айылдардан турат. 5 айыл 5 жерде аралыгы кеминде 3-4-5-10 километрге чейин алар келип карай албайт. Ошонун негизинен убагында суу коюлбай, каралбай жүзүмдөр жок болуп кетти. Албетте мурдагы Союз мезгилдерine караганда өндүрүшүн темпи кыйла азайып кеткен. Себеби жүзүм залдар кезинде туура эмес агрардык жер реформасы туура эмес жүргүзүлүп калгандыгына улам мүмкүнчүлүгү барбы жокпу ошого карабастан башка айылдардын элдерине дагы ошол кездеги совхоздун жалпы элине, калкына бөлүнүп берилген дагы тилекке каршы каралбай көп жүзүм айынттары жок болуп кетти да. Учурда кооперативдер тарабынан жана Төрткүл айыл аймагынын карамагындагы 70 гектар жүзүм талаасынан жыйналган түшүмдүн негизинде заводдо винонун 2 түрү иштелип чыгууда. Мындагы өндүрүштөр Бишкекке жана Казакстанга экспорттолот. Бардыгы 95-жылдан бери жүзүм талаасы берилген да. Мен энди 17-жылы келдим. Шуга чейин энди жарымы Зарташта, жарымы Үлүш, Чоң Карада, Актурпак, Ак Өтөк, анан Чоң Талаашын каралбай калган энди. Ар ким өзү билет экенди. 99 жылга берген. Onu айтсаң, нарушение, bir жерге барып, onu эгейин десең, башка кылайын десең, юридический ол буякты жери болот. Же сенин жериң, үлүштүн эгесин. Завод жабдыктардын эскилиги жеткендиктен ишкана жетекчилиги реконструкциялап, башка багытта иш алып барууну көздөөдө. Бирок каржы булактарынын жоктугунан ишин жанданта албай, же жаап сала албай убара тартып турушат. Анткени ичимдик чыгарган заводко банктар тарабынан насыялар да берилбей жатыптыр. Учурда 3 гектарды ээлеген ишкананы оңдоп түзөөгө 3 миллион акш доллары керектелүүдө. Жүзүмдү ошол жерде майдалап, ошо мынау ямага түшөт. Мындан кийин экинчи процесс мынау пресс деп коет, ошол жака барып ямага түшөт жүзүмдөр. Мурда ушул Союз малында дүркүрөп, ушул 3 бункердагы 2 смена иштеп турганбыз. Жүзүмгө толгон. Азыр күндө мына бирөө гана иштеп турат. Эскилиги жеткен. Эске салсак, ишкана 2014-жылдан бери Global Alco жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан иштетилүүдө. Жыл сайын июнь айынан күздүн аягына чейин кызуу иш жүрүп, 15 адам жумуш менен камсыз болот. Азатбек Курбанбеков, 7 канал, Баткен.